Биринчиси ал-хаяу минар риджал хасанун. Эркек адамдардын дагы бир уяттуу, уяты бар болуштук жакшы экен. Эркектер дагы бир мындай уяла турган адам, бети кызара турган болуш керек экен да. Кээ бир адам болот, бир уялышты билбеген адамдар болот да эркектерден. Бирок валакин арбаатан минха ахсану. Дейт. Валакиннаху минал марат ахсану. Бирок ошол эркектерге караганда аялдар уяттуураак болгону жакшыраак экен да. Демек, биз байкашыбыз керек, эркектерге караганда биздин үйүбүздөгү апаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, кыздарыбыз бизге караганда дагы уяттуураак болуш керек экен да. Кээ бирлерин көрөбүз, бир аял киши болгону менен бир уялышты билбегендер бар да. Бизге караганда аялдарда көбүрөөк бир уяттуураак болуш керек экен. Ошондой аялдардын уяттуураак болуштугу жакшыраак экен. Бирок эркектер дагы бир уяты бар эркек болуш керек экен да. Вал-адлу мин кулли ахадин хасанун, валакиннаху минал умараи ахсану. Адилеттүү болуш, ар бир адамдын адилеттүү болуштугу жакшы экен. Ишиңизде болосузбу, жумушуңузда болосузбу, бирөөгө чечим чыгарып бересизби, кандай болосуз? Биз карапайым эл, биздин дагы адилеттүү болуштугубуз жакшы экен, бирок падышалардын адилеттүү болуштугу жакшыраак экен да. Ва таубату минаш шайхи хасанун, валакиннаху минаш шабби ахсану. Тоба кылыштык шайх картайган чалдардан, абышкалар тоба кылыштыгы жакшы экен. Бирок жаштардын тоба кылгандыгы бул эң жакшы экен да. Мен жашмын го дебестен, тоба кылбай жүрө бербестен, балким жаш жигиттер, күчкө толгон жигиттер тоба кылып жасаган күнөөлөрдөн кайтып тоба кылгандыгы бул жакшыраак экен. Себеби жаш кезде адам бир өлбөй тургандай жүрөбүз да, негизичи жаш учурдачы өзүбүзчө дагы канча жыл жашайбыз дегенде үмүттө жашайбыз да. Бирок күнөөлөр дагы аткарыла берет, ошол учурда тоба кылганды жаштардын бул жакшыраак экен. Вал жуду минал агнияи хасанун, валакиннаху минал фуқараи ахсану. Байлардын берешен болгондугу бул жакшы экен. Байлар берешен болгондугу жакшы. Бирок жакыр бечералар дагы берешендик кылып койгондугу жакшыраак экен, урматтуу жамаат. Мен эми колумда жок экен, мен бечерамын деп эле сараңдык кылып эч нерсе бербей жүрө бербеш керек экен. Балким ошол бечара болгон адам дагы бир аз болсо дагы берешендик кылып, бирөөгө ихсан кылып, бирөөгө садака берип койгондугу байга караганда жакшыраак экен. Урматтуу жамаат, мисалы мындай да. Бир байдын 100 000 акчасы бар. Ошол бай 100 000 акчасынан 10 000 сомду ихсан кылдыбы, садака кылдыбы, бирөөгө жардам кылдыбы, айырмасы жок, берди. Бирок бир бечара бар, анын 1000 сом акчасы бар дейлик. Анан ошо 1000 сомудан 10 сомуну берсин. 10 сомуну берген болсо, экөөнүн соогу бирдей эле боло берет. Себеби бай 100 000ге кадыр болду, 10%-ны чыгарды, 10 000-ини. Сиз 1000 сомго кадыр болдуңуз, сиз ошодон 10 сому болуп калабы? 10%? Же 100 сомубу? 100 сомубу, 10 сому ошону гана берип атат. Экөөнүн кадыр болуш жагы бирдей эле. Берип аткан баягы пайызы дагы бирдей болот, экөөгө соо бирдей бериле берет. Ошого аз болсо дагы иншаллах бергенге аракет кыла берсек, арабызда такыр, мискин, эч нерсеси жокторго дагы жардам болот да. Ошого биз берип дагы үйрөнүшүбүз керек. Ал-ядул улия хайрун минал яди суфла дейт. Берген кол алган колдон жакшыраак дейт да. Бергенде мындай кылып беребиз да. Туурабы? Мындай кылып бербейбиз да. Алган кол мындай кылып албайт да. Алган кол мындай кылып алат. Туурабы? Алган бериңиз деп мынтип. Берген мынтип берет да. Ошого берген кол, жогорку кол деген ошол берип аткан кол жакшыраак, алган колдон көрө дейт. Ошого урматтуу жамаат, мына ороза айында бере турган айлар. Сиз 10 сом берсеңиз, ошонуңуз 70 эсе көбөйүп, 700 сом берди деген болот да. Ошого аз убактыбыз калды. Берейлик, мисалы
Мынакей орозо туттугу фитир садакабыз дагы бар. Ошону дагы эң азы 50 сом болуп атат. 50 сом эмес көбүрөөк берип кое бериңиз. Эч нерсе болбойт. 100 сом берип коюңуз, 200 сомдон бериңиз, өзүнүн өлчөмүгө жараша берип кое бериңиз. Эми өтө бай болуп туруп анан кийин 50 сом бериштик, бул уят нерсе да. Вакала шаир аш'аран дейт. Bir şair şiirlerde aytты дейт. Fardun ala nasa yatubu lakinna tarka zunubi aujabu дейт. Адамдарга тоба кылыштык фарыз дейт. Бардыгыбызга тоба кылышыбыз керек. Милдеттүүбүз. Себеби биз ката кетиребиз, күнөө жасап коебуз. Бирок күнөөлөрдү ташташтык важыпыраак дейт. Негизи тоба кылганга чейин күнөөнү ташташыбыз керек экен. Күнөөнү жасап алып туруп анан тоба кылбастан, балким биз ошо күнөөнү жасабаганга аракет кылышыбыз керек экен да. Вассабру финнаибати сабун лакинна фаута саваби асабу. Бир кыйынчылыктарга чыдап коюштук, бул өтө оор. Бир мусибат түштү, кыйынчылык түштү, башыңызга бир мушкил иш түштү, ошого чыдаштык, бул өтө оор дейт. Бирок ошонун соогуну өткөрүп бериштик, ол өтө оорураак дейт. Башыңызга кыйынчылык түшкөндө сиз чыдабай коюп, сабырсыздык кылып, Аллах Таалага наразычылык билдирип коюштугуңуз менен сизге бериле турган сооптон кур калгандыгыңыз бул өтө оорураак экен, урматтуу жамаат. Ошон үчүн келген кыйынчылык болобу, ибадатта туруп ибадат кылабызбы, ошого сабыр кыла турган болсок, иншаллах не болот экенбиз? Бизге сооп берилет экен. Эгер биз сабырсыздык кылып, мына таравих намазда сабырсыздык кылып кетип кала турган болсок, ошого айтып атпайбы? Фауту саваби асабы, сооптон кур калды, бунусу оорураак болуп атат да. Чыдап койгонго караганда. Ва куллу ма кад яжиу карибун валакиннал маута мин зака акрабу. Болуп аткан, келип аткан иштердин бардыгы жакын. Мисалы, сиз бир нерсени пландадыңыз, эрежелештирдиңиз, эртең болот, бүтүрүп берем деди, бүтөт дедиңиз, бул нерселердин болушу жакын. Бирок будан дагы жакыныраак экен өлүм дейт. Валакиннал маута мин зака акрабу. Эртең буйруса тиги кол койсо ишим бүтөт дейсиз, ал кол эртең деп айтышыңыз мүмкүн, бирок сиз эртеңге жетпей өлүм келип калышы мүмкүн экен да. Өлүм яти багытатын кокустан келет деген ушул болот. Аллах Таалам Рамазан айында кылган ибадаттарыбызды, дуа тилектерибизди кабыл кылсын. Билгендерибизге, уккандарыбызга Аллах Таалам амал кылыштыкка тавфиq берсин. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин.